Мен ошо ДАД аркылуу келгем. Бул стипендия, жакшы стипендия берет. Мисалы үчүн студенттерге, магистранттарга айына 600 евро берет да, а докторанттарга 1000 еврога чейин беришет. Андан кийин дагы Erasmus Mundus деген программа бар. Мен азыр Erasmus Mundus программасынын стипендианткасымын да. Кайсы сапатын алат элеңиз, эгер бизден бир сапатты ошо кыргыздар алгачы деген бир мүмкүнчүлүк болуп калса да, сиз кайсы сапатын тандайт элеңиз булардын? Ачык болушат бардык нерсеге. Анан урушканга даяр эмес да, ошонусу жагат аябай тынч калыкта. Например, бияктан келгенде сен ошентип өзүң кечигип же өзүң бирдеке кылсаң же берген ишин аткарбай келсең, сен уже ага кирбейсиң да, алар менен уже иштеше албай каласың да. Ошон үчүн сен өзүңдүн ишиңди эмнени айтып берсе, ошонун баарын кылышың керек да. Бул немистер ошол жоопкерчиликке, тактыкка бала кезинен баштап, садик жашынан баштап тарбиялашат. Ошол тарбиясын өзүмө сиңирип алып, анан элиме ошол жаңылыкты жеткирип, ошонун бир жаңы кыргыздын жаңы муун тарбиялагым келет. Президент Роза Отунбаева менен маектешкенде, Азаттык плюска маек курганда айтты ал, чет өлкөдөгү жаштарды сөзсүз эле чакырып, анан кызыл килем менен тосуп албайбыз биз. Бизди да жалдыратпай, алар өздөрү деле келиш керек депчи. Өздөрү деле келип мамлекет үчүн иштеш керек. Мен аларга сунуш кылам, керек болсо айыл өкмөтүнөн баштап иштеш керек депчи. Айыл өкмөттө иштейсизби барып? Жок, айыл өкмөтүнө мен барбайм, иштегим да келбейт. Анткени мен айылда, мисалы үчүн биякта докторантмын, биякта мен ушундай билим менен 2-3 образование менен мен айыл өкмөтүндө эч кандай потенциал жок. Мен кандай акта өнүгөм, кандай карьера жасайм. Мен, конечно, акта 3000 сомго, 4000 сомго барып иштебейм да, ошондой эле мугалим болуп иштебейм. Мен барып иштеш үчүн кандай шарттар керек? Ак үйдөн орун керек. Ак үйдөн орун керек. Министерство, если билим министерствосунан орун болсо, мен барып иштемекмин. Ал жерде мен чын эле көп нерсе жасай алганга ишенем. Анткени мен биякта тажрыйбам бар, билимим бар. А бирок мугалим болуп айылда мен акта зарплата дагы мага жакпайт, анан атмосфера да жок. Биякта айтылган сөзгө таптакыр каршымын да. Мисалы, чет өлкөдө канча окуу, каяктан сен өзүңдүн чыккан жериңди унутпаш керек да. Эгер чет өлкөдө окуп туруп, ушунча билим алып туруп, анан өз элиңдин ушундай кыйын учурда турганда жардам берип, өзүңдүн күчүңдү элиң үчүн арнабагандан кийин ал окууңдун эч кимге пайдасы жок да. Сен ошол эле убакта курсагың ачык болсо кантип иштейсиң? Мына бир сөз. Курсаң ачка деле жашап жүрбөй. Биз мисалы тарыхта, мына кара, тарыхта деген кандай адамдар, кандай билими күчтүү, кандай дүйнөдө эң күчтүү адамдар ошо кыйын учурда элине мына бир өзү үчүн ойлобой, өзүн ойлобой, эл үчүн хоть 5 үй бүлө болобу же бир айылдын жашоосун ойлоп канча деген белгилүү иштерди жасап. Бул жөнөкөй эле сөз эмес, сенин максаттарыңбы? Сөзсүз да, сөзсүз. Анда мисалы биякта бир урматтуу телекөрүүчүлөр, эркинди экрандан жакшылап көрүп алгыла, биз сени Кыргызстандан күтөбүз. Биз сен жөнүндө дагы телепрограмма тартабыз. Кийинки жылдары Германияда Кыргызстандан келген жаштар окуу үчүн, анан ошо ОПР аркылуу тил үйрөнүп, андан кийин дагы окууну улантып, жогорку окуу жайларда, университетте өзү каалаган адистигинен билим алып, ошол себеп менен бул жака көбүнчө келип атышат. Биздин чет өлкөдөгү элчилик бул биздин үйүбүз. Ошон үчүн биздин жарандар бул үйгө каалаган убакта келип, өзлөрүнүн суроолору чыкса, ошого жооп алууга ушундай ой менен келет. Ошон үчүн чыккан суроолорго тартып жооп алыш бул бизде элчиликте иштеген ар бир коллегалардын чоң милдети болуп саналат. Ошон үчүн бул тарапка бизде абдан көп болунат. Ошон үчүн сиз айтып, жанагы башка мамлекеттерге караганда бул жерде ушундай жактардын көгөрдүү маселелер жок дегенге бул абдан сүйүндүрүп атат. Демек биздин коллегалар бул тараптан дагы баары ойдогудай болуш үчүн көп кыймыл аракеттер кылып атат. Бул бизди сүйүндүрөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Германияда Гумбольдт университетинде докторлук ишин жактап аткан кыргызстандык Кишимжан айым менен жолуктук. Кишимжан айым Кыргызстандагы мугалимдерге жардам берүүнү пландаштырып, азыр ушул кыргыз немис активисттер менен биргеликте ушу Кыргызстандагы мугалимдерге кантип жардам берсек болот деп ушул жардам берүүнүн алдында турат. Айтсаңыз, ушу Кыргызстандагы мугалимдердин абалын сиз аябай жакшы түшүнөт экенсиз. Кантип жардам берейин деп атасыңар?
эмне жумуш кылып атасыңар мугалимдерге? Бул идея кантип жаралды? Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда мугалимдердин зарплатасы аябай аз. Андан тышкарыда мугалимдер жетишпейт да. Мугалим көп айылдарда, мисалы үчүн химия, биология, математика сабактарынан көп мугалимдер жетишпейт экен. Анан ушул жөнүндө окуп, анан биз кандай жардам берсек болот деп бизге ушундай идея келди. Мугалим KG деген коом ачайлы депчи. Бул коом болсо, бул кыргыздардын, немистер менен инициативасы, биздин инициатива. Бул идея кандай? Мисалы үчүн биз ошо жаңы бүтүрүп аткан немелерди, Жогорку окуу жайын бүтүрүүчүлөрүн, жогорку окуу жайын бүтүрүүчүлөрүн, Арабаеваны бүтүрүп аткан, мисалы үчүн келечектеги мугалимдерди мотивация берейин деп атырса, кандай мотивация? Аларга мисалы үчүн 1 жылдык или 2 жылдык стипендия сыяктуу финансовый жардам кылайын деп атырк. Мен түшүнүгүм боюнча сиздер мындай кыласыздар анда, жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн Кыргызстандан тандайбыз. Сүйлөшөсүздөр алар менен. Алар өкмөттөн айлык ала берет. Кошумча бул сиздердин уюмуңуздар ага кошумча 50 евродон 1 жылдык же 2 жылдык мөөнөттө берилип турат, Ооба, ай сайын мисалы үчүн алардын зарплатасына кошумча мындай финансовый помощь сыяктуу берилет. Бул идеяңарды мындай ишке ашышы мүмкүндүгү реалдуубу чын эле? Кимдер жардам бериши мүмкүн? Спонсор дегенде балким Германияда мындай бай немистерден сурайсыңарбы же ушул билимге кызыккан адамдар Кыргызстанда ушундай мугалимдердин айлыгы аз экен деп мындай борбору эле береби? Анан бияктагы жүргөн кыргыздар деле тааныштар бар, семьяларды билишет, анан өздөрү деле мындай жардам бергиси келет. Анан бул бизге как раз ушул алардын акча бериши мүмкүн. Акча бериши мүмкүн. Бул чыныгы эле ишке ашырылат деп биз ишенебиз да. Азыр болсо биз веб-сайт даярдап атырык. Ошол веб-сайттын аты Мугалим KG болот. Буюрса Азаттык плюс бир гана Кыргызстанда жаштарды топтоп алат десеңер анда жаңылышасыңар. Биз азыр Германиянын борбору Берлинде жүрөбүз. Берлинде дагы бул жердеги көчө брейкерлерин булар абдан брейкке билишет да. Биз буларды топтоп азыр Василий деген жетекчисин айттык. Азаттык плюс үчүн дагы бийлеп берип коелу дедик. Булардын баары макул болушту. Булардын баары биз бул иш-чаранын баары Азаттык плюс үчүн. Мына Германиянын борбору мисалы Бишкектеги Алатоо аянтындай эле жаштар топтолгон жерде немис жаштары мына ушинтип эс алышат. Я тебя люблю, мам. Кыргызстанда абдан таза иштебеген саясатчыларга айтарым, бир аз эл үчүн кызмат кылсаңар деп абдан тиленем да. Ошондой таза иштесеңер, чет өлкөдө жүргөн кандай билимдүү, таланттуу жаштардын бардыгы өз эл үчүн кызмат кылмак деп ойлойм да. Биз ушинтип Берлинде кыргыз жаштары менен болгон талкуубузду аяктайбыз. Мен телекөрүүчүлөргө айтат элем, Европа же ушул Германия, Европанын бир канча мамлекеттерин айтсак эле, кыргыз жаштары ушул жакта жүрөт, баласы, кошунасы ушул жакта жүрөт десе эле, көбүңөр бул жакта акчаны, машинаны, акча жөн эле жатканын элестетесиңер. Биз карадык, бул жакта такыр акча жерде жатпаптыр. Бирок акча жерде жатпаганы менен бул жакта силердин уулдарыңар, силердин балдарыңар, силердин мекендештериңер татыктуу билим алып атат. Эртең булардын баары кайтып барат. Мен толук ишенем, булардан абдан мен бир жакшы билимди, жакшы маанайды, патриоттук сезимди байкадым. Жакшы калыңыздар, келеки дүйшөмбү кечки саат 9 коомдук биринчиден көрүшөбүз.